Азыркы сиз менен биздин жума баяныбыздын бүгүнкү темасы садака-и фитр туурасында болмокчу. Садака-и фитр туурасында. Кур'ан-ы Каримде Аллах Таала айтат, Бакара сүрөсүнүн 195 аятында. Ба'да астаиду биллахи минаш шайтанир ражим ва анфиqu фи сабилиллахи ва ла тулqu би айдикум илат тахлука ва ахсину инналлаха юхиббул мухсинин. Алла жолунда байлыгыңарды Алла жолуна сарптагыла. Аллах тараптан буйрук, намаз окугула деп буйрук берген зат, орозо кармагыла деп буйрук берген зат, адал кесип кылгыла деп буйрук берген зат. Алла Куранда дагы көп жерде байлыкты Алла жолуна сарптоого дагы буйрук берген. Алланын буйругу, өкүмү. Анфиqu, Алла жолунда байлыгыңарды сарптагыла. Ва ла тулqu би айдикум илат тахлука, өзүңөрдү кыйроого салбагыла дейт. Өзүңөрдү кыйроого салбагыла. Бунун мааниси, Кур'ан чечмелечилер айтат, яни байлыкты Алла жолуна сарптап койбостон, сарптабай коюп, жакырчылыктан коркуп, сарптап койсом жакыр болуп калам, кандай болуп калат, азайып калат деп олтуруп, өзүңөрдү кыйроого салбагыла дегенде. Яни ушул коркунучтун келип калганы, ошондой ишенимге келип калып, ошондой мамилеге келип калганыңар, бул силерди өзүңөрдү кыйроого салып атканыңар деген аят. Имам Дахак рахимахулла айтат, бул аят качан түшкөн десе, бул аяттын түшүүсүнө Мединадагы жашаган сахабалардын жашоо тартиби себеп болгон. Бир жылы кургакчылык болуп кетти. Кургакчылык болду, Алла жолуна сапарлар, казаттар катар-катар уланды. Душмандар келе берет, сактаныш керек. Меккеден келип биринчи жылы Бадыр согушу болду, экинчи жылы Ухуд болду. Анан алардын карыздары да курма менен маселе болчу да, маселелер кыскасы көбөйүп кетти. Анан ансарлар өз алдынча кеңешти. Эч ким уккан дагы жок, эч ким көргөндө дагы жок. Пайгамбарга бул кабар дагы келген жок. Өз ара өздөрү Мединалыктар кеңешти де, келгиле ушул жылы биз ушу сапарларды азайтып туралы. Алла жолуна акча сарптоолорду азайтып туралы. Быйыл бербей туралы, бир аз курманы өзүбүзгө иштетип башка нерсе кылып алалы да, кийинки жылдары Кудайым буйрса Кудай жолуна байлыктарыбызды сарптай беребиз деп кеңешкен учурдагы түшкөн аят да ошо. Аллах Таала сырларды билүүчү зат. Алардын жашырын кылып аткан кеңешини Аллах Таала билди. Аллах Таала аят түшүрдү, жок мындай кылып ойлобогула. Яни Алла жолунан байлыкты кармап калуу, сактап калууну өзүңөргө жакшылык деп түшүнбөгүлө. Алла жолуна байлыгыңарды сарптагыла, мындай кылбасаңар өзүңөрдү өзүңөр кыйроого саласыңар деген Аллах Тааланын өкүмү. Жана Бакара сүрөсүнүн 268 аятында Аллах Таала мындай дейт. Аш-шайтану яидукумул факра ва я'мурукум бил фахша валлаху яидукум магфиратан минху ва фадла валлаху васи'ун алим. Шайтан дейт, биздин душманыбыз кыяматка чейин, Алланын каргышына калган. Яидукумул факр, силерге жакырчылыктын убадасын берет. Ва я'мурукум бил фахша, жана силерге уятсыздыкка буйрат. Алла болсо силерге өзүнүн кечириминин убадасын берет. Жана айкөлдүүлүгүнүн убадасыны берет. Аллах Таала өтө кенен жана бардык нерселерди билүүчү зат деген аят. Демек бул жерде шайтандын чакырыгы экөө экен, Алланын чакырыгы экөө. Шайтандын кайсыл чакырыгы бар? Шайтан адамды кантип азгырат? Ошол жолдордун бирин айтып атат. Яни урматтуу тууганым, сиз менен биздин жашоодо кээ бир досубуз бар, кээ бир душмандар бар да. Ошол душманды танып, душман экендигини билип, жана ал кантип сизге каршы кол салат. Андан кантип сактанышыбыз керек. Аны билбесек, сиз менен биз жашоодо ийгиликке жетпейбиз. Душмандан утулуп калабыз. Дос бар, ошо досту достой танып туруп, анын айтканын укпасак, анда дагы сиз менен биз ийгиликке жетпейбиз да. Сырттан карап айтса болот, бул мамлекет күчөйүп баратат. Бул мамлекет Кыргызстандын душманы болушу мүмкүн, бул мындай курал жарак менен кол салышы мүмкүн. Сырттан карап айта аласың да. Бирок биздин душманыбыз болгон шайтандын амал көйлүгүнү каяктан айтат? Каяктан билебиз? Кур'ан, хадис ошону баяндайт. Пайгамбарлар келип ошону айткан, напсы кантип адамды азгырып коет? Адамды шайтан кантип азгырат, кандай жол менен келет? Мына Кур'анда ошол шайтандын кылыктарынын бирин айтып атат. Аш-шайтан яидукумул факра ва я'мурукум бил фахша. Шайтан силерди коркутат, азгырат,
силерди бузат эмне менен? Силерге жакырчылыктын убадасын берип. Мындайча айтканда байлык сарптап койсоң кийин кандай болот? Эртең карыйсың, башка болосуң, эртең өзүң муктаж болуп жумушуң жүрүшпөй калса эмне болосуң, эртең ооруп калсаң кандай болот? Ата-энең карып калса аны кантип карайсың? Кыскасы, адам баласыны жакырчылык менен адамды коркутат экен да. Алдыга жакырчылыктын картинкаларын алып келип, ошолорду алдыбызга алып келе берип адам баласыны коркутат. Имам Газали рахматуллахи китепте жазгандай, шайтан дейт, адам баласыны жакырчылык менен коркутат дейт да. Аны кылба, мыны кылба деп олтуруп, учурдагы кыйынчылыкка салып коет дейт. Анан үстүнөн карап туруп күлөт дейт. Мынакей деп, алдындагы ыктымалдуу болгон, ишенимсиз эле нерселерден коркуп алып, сактанып, жакыр болуп калайын деп кыйналып атат, өзү учурда кыйналып атат деп алып карап үстүнөн күлөт дейт шайтанчы. Yani kандай кыйналат? Дүйнөнүн кыйынчылыгына түшүп калат. Кой, акча таппасам болбойт экен, буну кылбасам болбойт экен. Эртеңки күнү ыктымал болуп атат. Күмөндүү нерсе. Күмөндүү нерсе менен коркутуп, учур чактагы анык нерседе кыйынчылыкка салып койгон шайтан дейт, үстүнөн карап адамдын үстүнөн күлөт дейт да. Демек шайтан не менен коркутат? Жакырчылык менен. Жана ваямурукум бил фахша, силерди уятсыздыкка буйрат. Уятсыз жашоого, уятсыз мамилеге, уятсыз жүрүм турумга, адам баласына абийирсиздикке шайтан буйрат дейт. Ал эми Аллах болсо, Аллахнын чакырыгы экөө, өзүнүн кечирими жана айкөлдүүлүгү. Туура жашагыла Аллах кечирет, бере бергиле, коркпогула, Аллахка таянгыла, Аллахнын айкөлдүүлүгү чексиз. Аллахнын фазлы, Аллахнын айкөлдүүлүгү чексиз, чеги жок. Бүткүл казынанын кожоюну Аллах Таала. Бүткүл байлыктын кожоюну Аллах Таала. Сулайман пайгамбар бир эле Аллахка таянды. Я Аллах, сен мага ушундай бийлик берген, менден кийин бирине да мындай берилбесин деди. Бир дуа менен Аллах Таала нени чечип койду? Бүткүл аламдын падышачылыгын берип койду. Инсан жиндерди баш ийдирип койду. Аллахнын айкөлдүүлүгү, Аллахнын берешендиги чексиз. Аллах өзүнүн диндар пенделерине бейиште, жаннатта эч бир көз көрбөгөн, эч бир кулак укпаган, бир кыялдарда кыялданып, адамдын фантазиясы, элеси жетпеген деңгээлдеги жыргалчылыктарды Аллах даярдап койгон. Айкөлдүүлүгү Аллах Тааланыкы чексиз да. Аллах өзүнүн айкөлдүүлүгүнө чакырат. Аллах өзүнүн кечиримине чакырат. А шайтан болсо, адамды не менен азгырат экен? Жакырчылык жана уятсыз жашоо менен адам баласыны азгырат дейт. Кийинки аятта Али Имран сүрөсүнүн 180-аятта Аллах Таала وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا لَهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَهُمْ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ Sadaqallahul azim. Allah Taala özünün айкөлдүүлүгүнөн берген байлыктарды сараңдык кылып сактап чогултуп аткан адамдар, ал сараңдыктары кармап калгандары байлыктарды өздөрүнө жакшылык деп ойлошпосун дейт. Аллах Таала берген байлыкты сараңдык кылып кармап калган адамдар ошо сактап калган нерселерди өздөрүнүн жашоосуна, дүйнө ахиретине жакшылыкты чогултуп атамын деп ойлошпосун. Бал хува шаррул лахум. Жок, балким ал алар үчүн жамандык. Дүйнөдө дагы жамандык кесепеттүү болот. Ахиретте дагы кесепеттүү болот. Байлыктын зекетини бербестен, мойнундагы милдет болгон садака фитрлерди аткарбастан, мойнундагы жоопкерчилик алган аял бала чака ата-энелерине жакшы карабастан, өзүнүн байлыгын чогултуп, сараңдыктын себебинен алып аткан байлыктарды өздөрүнө бир жакшылык кылып атам деп ойлобосун, балким алар үчүн болгон өтө жамандык болуп атат. Кандай? Сайтаввакуна ма бахилу бихи яумал кияма. Жакында, кыямат күнүндө алар сараңдык кылып бербей койгон нерселери оттон күйгүзүлүп, алардын мойнуларына оролот дейт. Тозоктун отунан болуп келип, башка хадистерде жылан болуп келип, адамдын мойнуна, өзүнүн мойнуна оролуп, өзүнө азап бере турган болуп байлыктары келет. Бул чогултуп алган нерсени, жакшы нерсени чогултуп атамын деп адамдар ойлошпосун дейт. Валиллахи мирасу самавати вал ард. Аллах Таала эрежени айтып койду, Аллага гана таандык асмандар жана жердин мураскорлугу. Аллахда калат бардык нерсе. Бирөөнүн колунан келген байлыкты биз алып атабыз. Бизден кийин дагы башкалар ушул байлыкты ала берет. Бирок натыйжада келип, жер асмандардын бардыгынын мураскорлугу, бийлиги Аллах Тааланын колунда калат. Wallahu bima ta'maluna khabir. Жана Аллах Таала силер эмне кылып жаткан болсоңор, ошонун бардыгынан кабардар зат.
Buxariyda, Sahih Buxariyda gelgen hadiste Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem aytadi. Kimge Allah Taala baylık bergen bolsa, al anın zeketin berbese, anın baylığı kıyamat günü taz жылан bolup gelet. Жана озунун астында эки тешиги болот. Bunun бардыгы уламалардын айтканы, чечмелегени анын өтө уулуу экендигинин кабарын берип атат дейт. Taz bolup kalat, taz жылан болот дегендин маанisi, yani anın uğusu öte ulu болгондуктан denesine tasir berip, denesinde bir de tük kalbay kaldı degen maanide. Yani kançalık жылтыра, kançalık teri juka olsa uğusu oşonço güçlü bolot eken da. Yani kıskası ne olur? Berbey koygan zeketleri kıyamat günü жылан bolup gelip, anın oğuzunun astında eki kara çekti olur. Oşol жылан anın eki moynuna orulup, anın eki jağın kısıp aytat. Men senin baylığınmın, men senin çoğultkan kazınanmın dep adamды çoğultup alıp kıyamatta ile adamga çeçim çıgaylek. Bирок kıyamatta oşo azap menen Allah'ın aldında suraktan boşogongo çeyin özünün çoğultkan sarаңдыктын kesepetinen kалтырган baylıktары adamga жылан bolup çağıp başlayt eken da. Demek urmatlı tuğanım, bu ayatты Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hadis menen çeçmeli oda. Yani sarаңдык kıldı degendin manisi zeketini vermedi degen söz. Kim egerde baylığынан zeketini berse, al milyardарды çoğultsa dağı al adam baylıktın arkasından çıkılan adam bolu eseptelbeydi. Egerde kim baylıktın içindeki mildetlerdi Allah'ın aldığında atkarbay jatkan bolsa, al kançalık baylıkta Allah jolunda sarptay men bereşendim dep doolonsa dağı, birok zeketini berbegenden keyin al adam baylıktın arkasından düşkön, baylıktın iti katarı Allah'ın aldığında eseptelet. Zaten negizgi mesele bu yerde zeket ekendigine Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem aytıp jatat. Hajar bin Bayan rahimahullah radıyallahu anhu Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'de hadisini aytadi. Kimdin aşıkça baylığынан anın jakın tuğanı jardam surasa. Aşıkça baylığынан. Özünüzді қажетіңіз өзі işletesiz. Бирок aşıp turgan baylığınız var da, oşonu jakın tuğanыңыз sizden jardam suradı. Al ağa jardam berbese, sarаңдык kılsa, anın oşol baylığı kıyamat günü жылан bolup moynuna asılat dep durup anan uşul ayatta okudu da. Ola yahsabannallazina bakhilu, sarang bolup atkan adamlar, Allah bergen baylıktardı saptabay karmagandar, saktap kalgan özüne jakşılık de oylop olsun, balkim özdörünü ziyan kılıp jatışat degen ayatta okudu. İmam Razi rahimahullah uşul ayatta çeçmelegende köp maselelerdi aytıp olturup durup, sarаңдык дегендин maanisini çeçmelegen da. Sarаңдык деген эмне нерсе de болот? Adam kantip sarang bolup kalat degende negizgi erejeni aytkan, bul ayattagı aytılıngan erejeler bul vacip bolgon, mildet bolgon nerselerdi berbey koyganda da aytıp atat degen. Anan vacipтерди санап өткөн. Кайсы нерсе, кайсы учурда пендеге милдетти түрдө сарпташ керек болуп калат. Биринчиси, өзү үчүн сарптоо. Бул милдет. Adam özünün densolugunu karmak için, adam özünün dinini үйрөнүү için, Allah Teala'ga ibadat kılуу için, özünün avratını cevap jürүү için, jaşоо ötkөрүү için, adam özünü özü sarptoo bul mildet bolu eseptelet. Wa inna aleke li nafsika haq, Peygamberimiz aytat, albatta senin joopkerçiliğinde özüңdün dagı akın var. Yani özüңe da jedirip içirip, özüңdü de karaşın gerek. Dünyanın arkasından da uktavay jürüp, özüңdü öldürüp, densoluğundu jep, Josem özüңe uçurda darılana turan uçurda darılanbastan özüңe ziyan kıla turgan bolsoң, demek mildettүү деңгээлде özüңe sarpтай turganды sarptabay koydun bolu esептелет. Adam demek birinci özüne sarang bolbostan özünün mildetini özü atkarış gerek, özüne sarptaş gerek. Ekinci öz mildetindeki jakın tuğandarına sarptoo. Ayalı, bala çakası, ata enesi kolunda olgon bolsa, jana jakın tuğanдар egerde bunun жоопкерчилигине түшкөн болсо, ошолорду эгерде адам сарптап айтырган болсо, ушулар туурасында Куранда айтылып атат, сараңдар деп ушуларды айтып атат дейт. Экинчиси Аллах Тааланын акысы зекет, садака, фитр. Зекетти бериш керек байлык жеткенден кийин 289 миң сом. 289 миң сомдук оборотто акчаңыз, буюм иретинде, товар иретинде болсо, же болбосо 30 уюңуз болсо, 40 коюңуз болсо, 5 төөңүз болсо, эгерде ошол нисапка, ченемге, шарияттагы ченелген өлчөмгө жете турган болсо, анда зекет берүү милдет болуп эсептелет. Ошол зекетти берүү туурасында айтылып атат дейт. Ошо бербегендерди сараң деп атат. Экинчи садака фитр туурасында айтып атат дейт. Садака фитрди, орозонун садакасыны бербеген адам туурасында айтылып атат.
Üçüncü, musulmandarga kapırlar kol sala turgan bolsa Allah saktасın. Anda her bir adam özünün baylığı jana canı menen çıkıp durup özünün elin, jerin, dinini korgo mildet bolup kalat. Oşol uçurdagı oşondoy kazaptan özünün baylığını saktap kalgan adamlar tuurasында айтылып атат. Төртүнчү, öte оор абалда, yani ölümge jakın kalgan adamды bilet. Jana bunda özünün kajetine sırtkarı bolgon baylığı var. Jana al adamı ölümge taştap koyup durup, birok aga baylıkты sarptabay koysa, oşular tuurasында айтылып атат. Mına oşular sarang adamlar dep айтылганы. Yani oşul uçurlarda baylıktardı sarptoo bul mildet bolup kalat degen mani. Keyinki ayatta Nisa suresinin 37. ayatı. İnna Allah la yuhibbu man kana muhtalan fakhura. الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما آتاهم الله من فضله وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. Hakikatta Allah tekever jana maqtançaqtарды жақшы көрбейт, сүйбейт. Tekeverlengen jana maqtana bergen adamдарды Allah Taala жақшы көрбейт. Allazina alar qanday ушундайлар yabkhaluna ve ya'muruna an-nasa bil bukhl. Özdörü de sarаңдык kılat, jana adamdарды sarаңдыкка ügüttöйт, buyuruşat. Jaşosu menen, sözü menen, koy da özüňe de gerek de keyin kanday bolot, ne bolot? Kıskası özü de saraң, jana başkalarga dagы sarаңдыкка buyurat. Oşondoy maqtançaq tekever adamdарды Allah Taala жақшы көрбөйт. وَيَكْتُمُونَ مَا آتَاهُمُ اللّٰهِ مِنْ فَضْلِهِ. Allah özünün aykölдүүлүгүнөн берген нерсени алар не кылат? Жашырынышат. Жашырып калышат, кармап калышат, көрсөтүшпөйт, билдиришпейт, жок дейт, башка дейт, өзүнүн байлыгын башка менен бөлүшкүсү келбейт. Бирок ал байлыкты кайсы деп атат? Ма атахумуллах. Allah özünün aykölдүүлүгүнөн берген. Al özünün güçlülüğünün, başkanın sebebinen emez. Allah bergen bolçu. İyilikti jaratıp berdele, densoluk berdele, aң sezim berdele, uçur jaratıp bergen ele. Oşondan al ösüp ketken ele, oşondan al bop ketken ele. Allah berip koysa, oşol baylıkты nemi berүүдөн jaşırınıp kalgan adamdardı Allah Taala жақшы көрбөйт bulardı. Jana Allah Taala kapır adamdarga kordoçu azapты dayardap koygon deyt. Kordoç. Azapты Kur'an'da ikiye bölüp gelet. Azaban alima, azaban muhina dep. Alim degeni can çıdağız azap. Anda alam bere turgan, adamın canını açta turgan, oğruta turgan azaplar var dep gelet da. Kebir yerlerde kordoçu, muhina, kordoç azaplar var dep gelet. Ulamalar aytat, kordoçu degen kimge işletilet dese, imansız, tübölüktü, tozokta kala turgandarga işletilet. Yani alarga korduk, al tazalık emes da. Cançıdağız azap degeni Allah Taala bunu kapırlarga dagı imandılarga da işlete beret. Sebebi cançıdağız azap arkulu imandı adamlar günösünün kesepetinden tozokko düşüp tazalanıp durup beşke girip ketet degen manideri. Kordoçu degende alcada bir gana kapırlar eski alıngan bolot. Başka ayatta Tevbe suresinde Allah Taala mınday deyt. "Vellezine yeknizuna az-zahaba vel-fiddata ve la yunfikunaha fi sabilillah febeşşirhum bi'azabin alim. Yevme yuhma aleyha fi nari cehennem fetukva biha cibahuhum ve cunubuhum ve zuhuruhum hâzâ mâ kenastum li anfusikum fedûku mâ kuntum teknizun." O Muhammed, altın kümüştü jinap Allah jolunda sarptabagandarga sızdatуучу azapты sүйүнчүлөп kabar berip koygun deyt. Altın kümüştü kazına kılıp saktap Allah jolunda sarptabagandarga sızdatуучу azaptın sүйүнчүнүн kabarını bergin. Kıyamet günü alar tozok otunda kızıtılıp, oşo baylıktары tozok otuna kızıtılıp, anı menen alardın mangdaylары, kaptaldары jana jondoru küygüzülüp tak basılat. Jana alarga mına özüңөр üçün jıynaganыңар, emi jıynaganыңардын damın tat kıla dep korduk iretinde Allah je peristeler taraptan oşol adamga aytılat deyt. Şondan urmatlı tuğandarım, siz menen bizge berilgen baylık bul düýnö jana ahiretibizdi kurup alуу üçün Allah Taala taraptan berilgen nerse da. Anı saktap kalуу adam oylobos керек, men demek kança akça çogulup atsa men iyilikte bolup atamın depçi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir hadiste aytat, "Yakul ibn Adam mali mali." Adam balası aytat deyt, "Menin baylığım" dep. Anın baylığı emes bele, emneni jep turup jok kılgan bolsa. Je emneni giyip turup eskirtip anı jok kılgan bolsa.
же эмнени сарптап туруп дин үчүн, Аллах үчүн алдына акыретке сактап калган болсо, ошол эле адамдын байлыгы эмес беле дейт. Yani чыныгы сиз менен биздин байлыгыбыз 3 нерсе. Күндө колдонуп аткан, жеп аткан, ичип аткан нерселерибиз, анан Алла жолуна сарптап аткан нерселерибиз. Менде машалла бир сонун алма бар, кып-кызыл. Алдындан чирип калган дагы бир алма бар. Алдында bir oturat, ne dedim, geliniz karekem, onu cengiz dedim de, çirigen almanı karmattım. Kıpkızıl almanı özüm jirgap joop aldım da. Natijada ne oldu? Demek, men daaratkanaga kıpkızıl almanı jönöttüm, çınıgı ahiretime çirip kalganını alıp kalıp atamın da. Emneni biz ahiretke, kıyamatta adam bardık, emneni artta kaltırdı, emneni aldığa jönötken bardık nerseni tabat. Жақшылықтарыңыздың бары бізді алдыңыздан күтіп тұрады. Намаз сізді алдыңыздан күтіп тұрады. Зикірлеріңіз, тасбиhlеріңіз, субханалла, алхамдулилля, Аллаху акбар, орозо, ифтарлықтар, садақалар, зикірлер, зекеттер, қылған жақшы сауапторыңыз барды алдыңыздан тосып алатылар. Бақияту салихат, түбөлүккө кала турган жақшылықтар булар. Түбөлүккө калат, жоқ болбойт. Түбөлүктү сиз менен биз менен биргеликте кала турган нерсе. Ошондо пайгамбар алейхисалам айтып атат, адамдын чыныгы байлыгы кайсыл десе, сарптап, Алла жолуна иштетип, туугандарына, жакындарына, ахиретке алып калган, мына чыныгы байлык ошону. Аркада зекетини бербей койгон, сараңдык кылган байлыктардын кесепетин Аллах Таала Кур'ан-ы Керимде азыркы биз айтып аткан аяттарда баяндап жатат. Абдулла бин Умар радиаллаху анхума айтат. Bir жолу пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам мындай деп кайрылды. О мухажирлер, o Mekke'den göçüp gelgen adamlar, sizlerden 5 nersege kabılıp kalınglarda Allah'dan sizlerdi sakta olsun soranam. 5 nersege kabılıp kalınglardan Allah'dan sakta olsun soranam. Eğer de kabılıp kalsanlar, anda çoğun balayga uçuraysınlar. Birincisi, kaysı elde açıktan açık zina bolsa, alarda murda uğup körpögön жаңы oğrular payda bulur. Ekinci, kaysıl elder tarazasında ölçögönde aldasa, anda alar kurgakçılık, kıyınçılık jana zalim padişaha kabılar. Üçüncüsü, kaysıl el zeket berişpese, alarga jamgır jaabayt, kurgakçılık bolot. Egerde canı barlar bolbogondo, bir tamçıdaga Allah Taalalarga jaan berбей koyot ele deydi. Yani canıbarlarga Allah Taala rayımı gelip can jaşoonu ötkörüp turat, birok zeket berbegендиктин kesepetinen allardın jaşoosunda, rızkılarında tarçılık bolup, mezgil öz uçurunda bolboyt. Төртүнчү, кайсыл элде келишимди бузуу пайда болсо, убадага турбай келишимге каршы чыгуу мамилеси үстөм болуп кетсе, жайылып кетсе, аларга элдер, башка элдер үстөмдүк кылып, аларга зулумдук кылышат. Beşincisi, kaysı elder Allah Taala'nın mıyzamına karşı hüküm жүргүзүшсө, андай жерде soğuşlar köp bolot dep Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem özgöçe eskertti. Ошондон урматтуу туугандарым, siz менен биздин жашообуздагы зекетти, садакай фитрди бербей койгонубуз менен байлыгыбыз чөнтөктө көбүрөөк көрүнүп тургандай болгону менен, бирок ошого балелерди чакырып алат экенбиз да. Qad aflaha man tazakka deb misалы Kur'an'da Allah aytat, anık iyilikке жетти kim tazakka tazalansa, zeketти berse. Ошол жерде зекет деп эмнени айтты десе, Kur'an чечмелери үчүн айтат, садакай фитрди айтып атат. Yani орозо бүткөндөн кийинки бере турган садакай фитрди Allah subhanahu wa ta'ala Kur'an'da zeket деп айткан да. Ошо зекет дегендик себептен Абу Ханифа рахматуллахи мазхабында зекеттин эрежеси менен садакай фитр важип болот. Zeket nerecesi degen kanday, kaysı bir adamdın jaşoosunda 10. misалы 10. Mart Aprelde olatav, 10. April'din bağımda tuçurunda kaysıl adamdın jaşoosunda özünün jeke kajetine sırtkı, buyum, akçalardın bardığı egerde 289 ming so'mgo jetse, anday adam sadakay fitr beri vacip bolu esептелет. Sadakay fitr menen zeketin ortodagi ayırması, zekette baylık ösүүчү болуш керек, жана 1 жыл айланган болуш керек да. Sadakay fitrde al nerse karalbayt. Buyum bolobу, altın gümüş emес, жөн эле өспөй турган, жөн эле турган буюмдарбы, бирок сиздин зарчылыгыңыздан сырткаркы нерселер да. Эгер ошолор эле 289 миң сомго жетип калса алтындын эсебине, анда болду sadakay fitr берүү ал адамга важип, милдет болуп эсептелет. Sadakay fitrди айт күнү намазга, айт намазына келгенге чейин берип коюу эң мустахаб убактысы ошол учур. Ошол учур колдон келсе ошондо бериш керек. Hadiste Hazreti İbn Abbas radıyallahu anh aytat, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem sadakayı fitrdi mildet kıldı. Mildet kıldı emne üçün?
Tuhuratan lis-saimi, oroza karmagan adamga тазалоо үчүн. Minal lagwi var rafas, oşo orozada ketirgen hata kemçiliklerine. Kança tуура эмес нерсе кылып койдук, ылайыксыз нерселерди сүйлөдүк, кылдык. Ошол орозодогу кетирген кемчиликтерге тазалык катары ва ту'мatan lil masakin, экинчи хикматы данышмандуулугу мискин, жакыр, колунда жок адамдарга тамак болуу үчүн. Ошол айтта аларды да өзүгө шерик кылуу үчүн. Siz ayttап атасыз, башка кылып атасыз, бирок жакырлар, жесилер алар кыйналып үйдө эчтекеси отуруп калбоо үчүн эки максатта пайгамбарыбыз айтат, Аллах Таала садака фитрди милдет кылды дейт. Жана ким эгерде аны намазга чейин берген болсо анда зака макбула, кабыл болгон анда садака болот. Ал эми ким намаздан кийин берсе, анда ал садакаты мина садакат, жөн эле берген бир садакалардан болуп калат дейт. Яни толук сооптуу болбой калат деп түшүнөбүз. Yani урматтуу тууган, бул важип. Ким эгерде мурда бербей калган болсо дагы сөзсүз бериш керек болот, качан болсо да. Ороза айтта бербей калсаңыз да, кийин болсо да бар бир бересиз. Бирок эң жакшысы ороза айт намазына келбей туруп айт күнү берип калуу. Андан мурун берип койсо дагы боло берет. Эң жакшысы жакырларга, өзүңүздүн муктаж жакын туугандарга бериңиз. Кошуналарга, таныш билиштерге бериңиз. Анан эч кимге бере турган жерди таппай калсаңыз, анан мешитке келип салыңыз, болбосо өзүңүз бериңиз аны. Башка бирөөнү билдеттендирбей, өзүңүз таап, өзүңүз бергениңиз эң жакшы болуп эсептелет. Ошо иншалла бардыгыбыз аракет кылалы.